Assalamu alaikum. Hurmatlı YouTube suyucuları, bugün 2020 жылдын 5 apreli olup kaldı. Dostlar, geçe 1-2 sorular bolgan eken, endi жооп бербесем болбойт ошолорго. Бегимай деген кыз 3 жолу сурапtır. Менин 2 кан тамырымдын бирөөсү ичкерип кетиптир. Анан кантсем болот деп, эми кан тамырынын ичкерип кеткендигин ал каяктан билген, кандай диагноз койгондорун мага эме кылбаптыр. Менин WhatsApp номериме чыксаңар болот. 8904 638 7056 8904 638 7056. Анан Бегимай, эми мындай эмеден айтып коеюн сага, ошондо абдан жооп күтүпсүн. Массаж жолу менен эле ошол эле мануальный терапия, жанагы биздин сыныкчыларга барып дагы көр. Анан сөзсүз түрдө массаж, ушул мен өткөнкү берүүлөрүмдө деле айткам, ушул көкүрөк жогорку моюн жактагы булчуңдар кысып калса, ошол 2 кан тамыр болот, чоң башка кеткен вена жана артерия 2 кан тамыры бар. Ошонун артерия кан тамыры көбүнчө ал күчтүү эле, мындай калың 3 эсе, венага караганда 3 эсе калың болот экен да, анын эмелиги анча мынча баягы напряженный булчуңдар деле кыса албайт. Ал эми вена кан тамыры кичине жукарак болот экен, ошол көбүнчө кысылып калат. Ошондуктан ушул эле кадимки эле традициялык массаж жолу, гимнастикалар ар кандай, петля глиссана деген бар, жанагындай моюн чозо турган петля глиссана деп интернетке кирсеңиздер көрөсүздөр. Мындай баягы намордник окшогон, моюнга чой ошондой петля глиссана бар. Жана мен айткан шариктерди эме кылып колдонсоңор болот. Теги койчу ар кандай жолдорун кылып массаж кылдырып, эми бул желкенин массаж кылдырыш оңой эле го, бирөөлөргө эле мындай айтсаңар укалап эме кылып жакшылап кылып берет. Ошол эле жолу мен билгенден, андан башка бир артык сыйкырчылык нерсе деле жок бул жерде. Аракет кылсаңар эле жакшы болот. Ал эми дагы бир суроо болуптур. Алтынбек деген жигит сураптыр. Менин белим ооруп, анан сиз көрсөткөн гимнастикаларды кылсам андан 5 бетер дагы ооруп калды го деп. Эми баягы мен ал өзүм жасап жүргөн гимнастикалар, же болбосо мен бир сыйкырчы, же бир чоң бир доктор, же эми болбосо мен ошол өзүмдүн практикаман өткөн, ошол өзүм колдонуп жүргөн упражненияларды эми азыраак көрсөтүп койгом ошол жерде. Эми бир эле упражнение менен эле бел оорудан айыгып кетем десеңиздер, достор, жаңылышасыздар. Упражнение, көнүгүүлөр дагы ошол комплекстүү дабалануунун, комплекстүү ошол оорудан арылтуунун, сакайтуунун бирден бир жолу болуп эсептелет. Сөзсүз түрдө көнүгүү жасалыш керек, массаж болуш керек, банялар болуш керек, гимнастика, ошонун баардыгы комплекстүү түрдө болуш керек да, достор. Ошол бир элемент, ошол көнүгүүлөр албетте чоң жардам берет. Мына бел оору эмне кылганда деле кичине ары бери кыймылдап, зарядка жасап койсоңор, кадимкидей жазылып калгандыгын өзүңөр турмуштан көрүп деле жүрөсүздөр, достор. Ошондуктан ал менин эле көнүгүүм эмес, YouTube'да азыр абдан көп сонун көнүгүүлөр чыгып калыптыр. Ошолордун баардыгын көрүп, баягындай бир жасаганда эле көп нагрузка кылып, кыйнап организмди эмес, азырактан баягындай лечебный физкультура деп коет го. Ошондой сыяктуу эле лечебный физкультура кылып, мындай нагрузканы ошого жараша берип, азырактан нагрузка кылсаңар, эффект болот сөзсүз. Көнүгүүлөрдүн жакшы жери ар кандай үйдө болобу, башка жакта болобу жасап, ошол нерсени өзүңөр жардам берсеңиздер болот. Алтынбек ошондой сөзсүз түрдө көнүгүү эле эмес, башка жактарын дагы көргүн, массаж кылдыр, башка кылдыр. Албетте азыркы кезде мына карантин болуп, докторлорго көрүнө албай кыйналып, ушундай моменттер болуп жатат. Эми кыйналган менен дагы ушул ар ким өз аракетин кылыш керек да. Анан дагы бир мен ушул дабалоодо кенен колдонуп жүргөн көнүгүүлөрдүн бири, бул 2 адам болуп бир жардам бериш керек да. Мисалы үчүн кадимкидей эле жерде отуруп, палас килемдин үстүндө отуруп туруп, андан кийин эки бутту бириктирип алдыга сунуп, анан адамды качать этирип, мындай демиңи чыгарып, кайра эме кылып, деп чыгарып, кайра эме кылып качать эткен сайын утуруп качать этиш керек. Каттуу басып, анан кайра кое берип, каттуу басып, могу корпус желке тараптан бир адам басыш керек да. Мындай басып, күч келтирбей, анан кайра качать этип артка дагы басып, дагы артка ушул баш менен көкүрөктү бут жакка көздөп тийгизип, ошондо булчуңдар жанагы тарамыштар баардыгы чоюлуп, аба менен обеспечить этүүсү жакшы болот. Андан кийин экинчи көнүгүү, достор, экинчи көнүгүү чалканган жатып туруп, бир бутту сунуп, бир бутту дагы эки буту тең эле сунуп, ал эми бир буту болсо, экинчи адам ошол бир буту менен тебелеп туруп өзүн жардам берип аткан адам. Экинчи колу менен
буттун согончогунан жана тизесинен кармап бир бутту көтөрүп аны дагы качат этип кайра түшүрүп качат этип кайра түшүрүп ошентип качат этиш керек. Анан бияк бутун өчүрүп менен ушундай көнүгүүлөрдү сөзсүз жасаш керек достор. Ошол бел оору эмелер боюнча достор ушул массаж ушундай жолдор менен жана шарикти көп колдонгула. Андан кийин балды кечинде сыйпап, андан үстүнө стресс же клеенка менен эме кылып туруп, грелка менен басып, же болбосо жөн деле ошол бойдон ыссы короп коюп, 5-6 саат коюп, же таң эртең мененге чейин коюп, ошентип жакшы кылсаңыздар болот. Андан кийин арака же спиртке кадимки ачуу калемпирди аралаштырып, сүйкөгөндөн кийин ошону аралаштырган тундурмасын сүйкөп, ушундай методдорду колдонсоңор болот достор. Иши кылып багынып калбай, албетте аракет кылышыбыз керек. Интернеттерде көп нерселер чыгып атат, көп маалыматтар болуп атат. Азыр жакшы аякка барам, бияка барам деп ошол жерден өзүңөргө керектүү маалыматтарды алып эме кылып алсаңар болот достор. Ал эми азыркы көйгөй болуп жаткан тажи вирус маселесине дагы бир кайрылып өтө турган болсок достор, бүгүн Кыргызстанда деле биякта деле бир мындай каттуу резкий скачок өткөндөгүдөй 14 адам болуп кетип, же болбосо Россияда дагы 300-400 адам болуп атып эле резкий 700 адам болуп кетти өткөндө бир 3-4 күн мурун. Андай скачок азыр болгон жок, Кудайга шүгүр. Бир стабилдүү эле болуп жатат. Эми ушул 10-15 күн ушундай стабилдүү кармап алсак, ошол бойдон стабилдүү кетип, ушул карантиндердин жардамы менен андан ары оору өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк болбой калат достор. Анан мен да Кыргызстандан көрүп атам, ар кандай баягындай маалыматтар бизди дарылаган жок, бизди мындай кылган жок деп албетте ар ким өзүнөн көрбөй эле ушул башка бирөө бизди келип сыйкырчылар дарылап же болбосо бир эме кылып койбойт. Ушул оорунун таратпашына дагы өзүбүз ошол үй бүлөгө жуктурбас үчүн, башка кылбас үчүн только өзүбүз эме кылышыбыз керек, аракеттенип карашыбыз керек да достор. Эми албетте биздин Кыргызстанда шарт жок, өзүңөр билесиңер. Кедей кембагал мамлекетпиз. Биз эмес Америкалар кыйналып атат азыр. Ошол кыйналсаң дагы, башка болсоң дагы 15-20 күн ошол жерде чыдап, ачка каласыңбы, ток каласыңбы, чыдап туруп турсак, андан кийин уже баягы өтүп кетет достор, өтүп. 15-20 күн чыдашыбыз керек да. Анан ар кандай анан өкүрүп, бакырып, ыйлап, сыктап, анан мынтип деп өкүрөргө мен ошол нерсеге баары бир өзүбүз себепкербиз да. Өзүбүз Россияларга келдик, өзүбүз жолго чыктык. Расчетту мурдатан алышыбыз керек эле. Албетте ар кимдин турмуш шарты ар кандай болот. Кетпейм деп жүргөн адам кандайдыр бир шарттар менен кетем деп жолго чыккандыр. Мен андай адамдарды деле туура эмес же андай мындай дебейм, өзүбүздүн мекендештерди. Ушундай шартка туура келип калдык, эми кичине сабыр кылып ошол маалыматтарыбызды айтып туруп туралы, анан өкүрүп бакырып эле анан мындай деп эле күнөөлөп эле бирөөнү. Албетте ушундай нерселердин болуп ушинтип жаткандыктарына өзүбүздө да кандайдыр бир жоопкерчилик болуш керек да достор. Мен айтайын дегеним ошол. Ушул бир стабилдүү кармап чыдап кичине бир аз чыдап турсак эле өтүп кетет. Себеби биздин Кыргызстанда мына мисалы үчүн ашып кетсе бир 5,5 миллион болсо керек эми, бир 500-600 миллиону 500-600 миңи Россияда аяк биякта жүргөн болсо дагы 5,5 миллион калк деген азыр көрүп атасыңар, Кытайдын канча 1,5 миллиард калкын деле тартипке салып эме кылды. Ал эми бизде ушундай кичинекей мамлекетпиз, бир райондон бир районго өткөрбөй эле бир 15-20 күн ушундай жесткий туруп койсок, жок дегенде медицинабыз күчтүү болбосок дагы ушул дисциплинадан ушундай жагынан утуп биз эмеден чыгып кетебиз достор. Баягындай бир катастрофический, панический нерсенин кереги жок. Ушуну менен эле чыгабыз да достор. Андан кийин дагы бир үмүттөндүрө турган нерсе, мен кече дагы БЦЖ прививкалары кылынган мамлекеттерде ушул коронавирустун мындай летальный исходдору, каттуу күч алган эмелери жок экен дедим эле. Бүгүн дагы ошол жөнүндө маалымат көрдүм. Голландия менен Англияда уже доктурларга, ошол медицина персоналдарына ушулар оорулар менен иштеп жатат деп, аларда ушундай БЦЖ илгери сайылган эмес экен биздегидей. Бизде туулганда эле мына желкелерибизге сайып койгон да, мындай тактары бар азыр деле, тырыктар. Ошондой нерсени эми кылып атышыптыр. Балким бул дагы биздин бир чоң утуштур. Эми баягы илимий жактан, башка жактан далилденбегени менен достор, ошол чоң эле Голландия, Англия сыяктуу чоң өнүккөн мамлекеттер ушул нерсе кандайдыр бир эффект берсе керек деп өздөрүнүн доктурларына азыр аябай сайып жатышыптыр. Мына интернеттерден кирип көрсөңүздөр болот, ошол БЦЖ боюнча ошондой маалыматтар болуп жатат достор. Бул жөнүндө доктор Комаровскийдин эмесин көрдүм. Евгений Комаровский деген Украинанын доктору бар.
Komarovский деп кирсеңер эле болот. Ал дагы айтып кеттиптир ушул БЦЖ боюнча. Жана башкалар дагы көп маалыматтар бар да. Эми бул дагы бизге бир кандайдыр бир үмүт берип турат ушул биздин организмибиз чын эле ушул ооруга жакшы туруштук беришине. Анда эмесе саламатта туруңуздар достор. Бүгүнкү менин көчөдөн кыскача берген отчетум ушул болду. Кийинки жолу эфирден жолукканга чейин саламатта туруңуздар. Пикирлериңерди айтып, жазылбагандар болсо жазылып койгула.